Жигит кызматтык батирине кантип келгенин билбей калды. Эң жакын досу Зияшты өз колу менен урду. Болочок колуктусу жалган чынын тактабай туруп эле кат жазып, аны таштап айылына кетип калды. Мындай оор абалдарда өзүн кандай кармашы керек экенин тууралуу канчалык да сыгып оккан болсо да, турмуш өзүнүн ачуу сабактары менен аны далай ирет бышырган болсо да, бүгүнкү жагдайга чыдай албады. Бүткөн бою калчылдап, ичи эңшерилип, Жайнагүлдүн унаанын үстүндө бара жатып аны караганы улам-улам көз алдына тартыла берди. Батиринин эшигин жулуп алчудай катуу ачып, ичкери киргенден кийин бөлмөнүн ортосунда бир саамга селейип турду да, бир аздан кийин кийим илгичке карай басты. Аны түп жагында эски күрөң чемоданы бар эле. Бул чемодан аны менен бирге студенттик жатаканалардан бери келе жаткан баалуу буюм болчу. Жоодар тизелеп отура калып, чемодандын кулпусун шарт ачты. Колдору титиреп, ичиндеги кийимдерин, эски китептерин туш-тушка чачып, жанталаша аңтара баштады. Акыры чемодандын эң түбүндөгү астардын арасына катылган четтери саргайып эскирген конвертти сууруп чыкты. Конверттин ичинде 2 жылдан бери сактап келе жаткан Ташкенттик борбордук оорукананын мөөрү басылган саргыч кагазда өлгөндүгү тууралуу деген справка бар эле. Анын машинкага терилген барактары бырышып, четтери ушаланган болчу. Өзүнө көптөн бери биринчи ирет жаш тегеренип, кагазды мыкчый кармап, чекесине тийгизди. ОГПУда иштеп, канчалаган тагдырларды, канчалаган купуя документтерди көрдү. Бирок анын өздүк архивиндеги бул саргайган справка ал үчүн бүтүндөй мамлекеттик сырлардан да маанилүү эле. Бул анын жараланган жүрөгүнүн жалгыз күбөсү болчу. Кечир мени, Зибо. Сенин арбагыңды сыйлашпай, жаманатты сөздөр дагы деле уланып жатат, деди анан кагазды тиктеп туруп. Көз алдына мындан 2 жыл мурда болуп өткөн. Эстегенде жигит али да ызага муунуп калчу окуялар тартылды. 1928 жылдын салкын күзү болчу. Орто Азиянын жаштарынын арасында эң абройлуу болуп саналган окуу жайда күзгү айыл чарба жумуштарына кайтып келген студенттер жанар тоодой бака-шака түшүп, өзгөчө шаңга бөлөнүп турган кез эле. Бул университет 1918 жылдын 12 майында улуу көсөм Владимир Ильич Лениндин демилгеси менен ачылган. Түркстан АССРнин эл комиссарлар советинин токтому менен Түркстан мамлекеттик университети ТүркМУ деп аталчу. Бирок 1923 жылы Среднеазиатский государственный университет Орто Азия мамлекеттик университети деп жаңыча аталып, чыгыштагы жаш советтик республикалардын мыкты кадрларын даярдоочу билимдин алтын ордосуна айланган. Ошол күнү аба жаштыктын албуут демине сыгарылгандай теребел ушунчалык кооз болуп турду. Тигине университеттин башкы корпусундагы бийик шыптуу кең коридорунда студенттер шашыла басып, экинчи сабакка кириш үчүн дарсканаларга агылууда. Колуна калың китептерин кучактап, билимге суусаган жаштардын арасында кыргыздардын, казактардын, өзбектердин, түркмөндөрдүн жана тажиктердин уул кыздары бир уядагы балапандай аралашып, келечекке болгон ишенимдери көздөрүнөн от болуп жанып тургансыйт. Коридордун дубалдарында кызыл кездемеге басылып, билим курал, чыгыштын аялдары сабатсыздыкты жойгула деген ураандар ушул жайдагы жаштарды алга сүрөйт. Кыздардын көбү ошол кездеги модага ылайык гүлдүү, шайы көйнөктөрүн кийип, баштарына жибек жоолуктарын татынакай кылып байланып, топ жигиттердин арасында дароо көзгө урунушат. Алардын арасында жаңы советтик үлгүдө кийинип, чачтарын кыска кырктырган, заманбап болууга умтулган комсомол кыздар да бар. Жоодар ошол күнү башкы корпустун 1-кабатындагы ушул имараттагы эң чоң деп эсептелген дарсканада отурду. Бүгүн Ленинградтан атайын ат артып, жолго артып келген карыя профессор Иван Иванович Латинников деген дарс окумак. Жоодар социалдык экономикалык факультетинин студенти болгондуктан атактуу профессордун лекциясын чыдамсыздык менен күтүп жатат. Профессор тарыхый материализм жана коомдук формациялардын өнүгүүсү деген темада баяндама жасап, жаш мамлекеттин келечектеги экономикалык пайдубалы кандай болушу керектигин илимий негизде айтып бермек. Дарскананын ичи жык-жыйма болуп, жогорку курстарда окугандар, ал тургай окутуучулар да келишти. Бир маалда жоодар дарсканага ичин басып, өңүндө кан сөлү жок калгандай кумсарып кирип келе жаткан Зибо-Ниссону көрдү. Экөө бирге окушчу. Аны ушул окуу жайдагы ал тургай Ташкенттеги эң сулуу кыз деп жигиттердин мактап жүрүшкөндөрүн өз кулагы менен көп ирет укту. Кыз сабактарын аябай жакшы окучу. Жooдар экөө ар дайым алдыңкы катарда чогуу отурушаар эле.
Ал тургай комсомолдук жыйындарда да сөз сүйлөшүп, кээ бир суроону кызуу талкуулашып, талашып тартышып, ушунун айынан кээде уруша да кетишчү. Табиятынан эле көп сүйлөбөгөн Түнт, башкаларга сырын анчейин ача бербеген жигит Зебинисо менен жеңил гана тил табышып кетчү. Анткени кыз анын тартынчаак, уяң курбуларынан кескин айырмаланып, өзү келип сөз баштап, анан экөөнүн сөздөрү бүтпөй андан ары уланчу. Зебо бери кел, деди кызды көрө калган жигит ага жайдары кол булгалап чакырып. Кыз аны бир карап алып, аксай басып акырын жанына келди. Маңдайынан чыбырчыктап тер чыгып, жаны кейип тургандай көрүнүп турду. Мага орун алып койгонуңа ырас болгонтура рахмат, деди ал жылмаймыш болуп. Ушул лекцияны укпасаң болбойт деп сени аябай чакырганыңдан улам келгем. Ооруп калганыңды билген жокмун да. Келбей эле койсоң болмок экен. Мен деле айтып бермекмин, деди жигит ага жакындай түшүп кулагына шыбырап сүйлөдү. Кайсы жериң ооруп атат? 2 күндөн бери ичим ооруп атат, деди кыз аны уялыңкы карап алып, ичин колуна көтөрүп алган калың дептер менен калкалап. Туура эмес тамак жеп алсам керек. Жоодар Зебинисону абдан сыйлачу. Себеби кыздын бала чагы да, тагдыры да эмнегедир аныкына окшошуп кетчү. Ал дагы өзүндөй болуп, ата-энесинен эрте ажырап, 9 жашынан бери базарда кайырчы болуп жүрүп чоңойгон экен. Секелек чагында кайыр сурап жүрүп, жолбун ит тиштеп алганын көп айтчу. Апакай билегинде ошол ит тиштегенден калган чоң тырыгы бар болчу. 1918-жылы большевиктер өз бийлигин орноткондон кийин кароосуз калган Зебого окшогон кыздар балдарды жетим балдар үйүнө кабыл алышкан. Ошол жерден билим алган кыз жакшы окуп, САГУга тапшырган экен. Баарынан да кызык окуя былтыр жазында окууну бүтөөрдү болгон. Ошол күнү жигит адатынча китепканадан башы чыкпай, калың китепке өңүлүп олтурган. Бир маалда жанына Зебо энтигип чуркап келди. Билесиңби, Жоодар, деди ал бир нерсе айтчудай капкара көздөрү сырдуу жымыңдап. Студент кыздардын баары бизде таптаттуу түгөйлөр, бири-бирине куп жарашкан эки ашык деп сөз кылып жатышыптыр. Кандайча? Деп катуу чочуп кетти Жоодар, окуп жаткан калың китебин тарс эткизип жаап. Ал сөздү ким чыгарып жүрөт? Сен экөөбүз жон гана бирге окуйбуз го. Экөөбүздүн комсомолдук жыйындарда, китепканада дайым чогуу жүргөнүбүздү көргөн кыздар сыртыбыздан эле тон бычып, мени сенин колуктуң кылып салышыптыр. Зебо кубанычтан ыргып, секирчүдөй култуңдап, мойнун кылтыңдатып, эки учун бириктирип осмо коюп алган капкара каштарын ага карап кагып койду. Анын эмнесине анча кубанасың? Жакшы деле кеп эмес экен го. Жигит чындап эле кыздын эмнеге мынча кубанып жатканын түшүнбөй, далысын күйшөп койду. Зебо жаш балача тултуйуп тарына түштү. Эмне, экөөбүздү таттуу түгөйлөр деп айткандары сага жакпай жатабы? Кеп жагат же жакпаганды эмес. Мен бул жерге кыскартылган атайын курс менен жиберилгем. Келерки жылы окууну бүтүп, мекениме кайтам. Сага жаман сөз жабышпасын деп жатам. Кыргыз жигити үйлөнбөйгө таштап кетти деген ушакка калба. Же сен экөөбүз чындап эле кыз жигит болбогондон кийин. Кыз оймоктой оозуна жарашпаса да, эрдин кемшейтип, таарынымыш болуп барып, анан каткырып жиберди. А сен эмне үйлөнбөйсүңбү? Кыздар, эмнеге эле ушундай кызыктай суроолорду бере бересиңер? Деди жигит чын дили менен түшүнбөй, желкесин кашып. Ооба, үйлөнөм, бирок убактысыз келгенде үйлөнөм да. А эмне, сенин колуктуң барбы? Ооба. Ал кандай кыз? Азыр кайда? Бир жайлоодо кымыз ичип, эки бет алмадай кызарып, чоңоюп келе жатса керек. Ойдат, мунун сүйлөп атканын көрсөң, деди кыз ого бетер шыңкылдап күлүп. Сенин кыялыңдагы колуктуң дагы эле чоңой элекпи? Билбейм, деп жигит китебин кайрадан ачып. Анын ким экенин билбейм, бирок мен аны көрсөм дароо тааныйм. Кантип тааныйсың? Ички туюмум мына дал ушул сенин колуктуң деп айтып берет. Ички туюмуң мени колуктуң деп айткан жокпу? Зебо, мен сени карындашым катары абдан сыйлайм. Деди кыз ага нааразы болуп. Кел, бул сөздү жыйыштыралы. Сен андан көрө мени коргоп жүрчү. Сенин жердешиң Абды деген кара бала кечки артыман түшүп, сөз айттырып тажатып атат. Кече кечинде үйгө баратсам, атайын эле ээрчип алды. Тайжемдин үйүн көрсөтпөйүн деп, 5 үй бери турган кошунабыз Ниматулла акенин үйүнө кирип кеттим. Аялы, ай кыз, эмнеге келдиң эле? Дейт. Айтып берсем каткырып күлдү. Ошол жердешиңе жана башка мага тийишкен жигиттердин баарына Зебо меники деп айтып жүрсөң макулбу? Жоодар ойлонуп калды.
Кыз улгайган тайжесин кийин чоңойгондо гана кокусунан таап алып, ошонун үйүндө жашап жүргөн. Тайжеси бойго жеткен кыз болсоң, жатаканага жашабай эле биздин үйгө жаша, деп жатаканага чыгарбай койгонун да билчү. Алардын үйү окуу жайдан кыйла алыс эле. Кыздын башка эркек бир туугандары да жок. Жападан жалгыз, каргадай болгон жетим кыз. Коргосо коргой жүрөйүн деп чечти жигит ичинен. Зебо айтып жаткан жанагы Абды деген жигитти да жакшы таанычу. Ал окуу жайга Фрунзеден Ташкентке карай жаңы келе жатышканда бир купеде чогуу келген. Поезддин капчыгын уурдатып ийген. Жоодар аны аяп, калаадан чыгаарда эле сатып алган жапжаңы костюм шымын Зияш экөөлөп базарга алып барып чыгып сатып, анын акчасын берип, аны менен эле тим болбой стипендия төлөгөнгө чейин тамак аштан бөлүшүп жаңы келген кезде жардам кылышкан. Бир күнү кышында акын досу экөө китепканадан кеч чыгышкан эле. Жатаканага жакын жерде 5-6 жигит бирөөнү урт тепкиге алып жатыптыр. Чуркап барышса токмок жеп жаткан жердеши Абды экен. Мындайда Зияш кыргызбыз го деп учуп күйүп, тартайган узун бою ыкка келбесе да, демейдеги жайдары мүнөзү жоголуп, албууттанып, ортого түшө калып мушташа кетчү. Ошол күнү да дал ошонусун карматып, билегин түрө салып чатакка аралашты. Жоодар да жердешин уруп сабап жатса, четте карап турмак беле. Жан аябай ортого түштү. Зияш экөөлөп тигилерге катуу тап берип сабашты эле, артын карабай качып жоголушту. Рахмат жолдоштор, бул жакшылыгыңарды өмүр бою унутпайм, деп ыйламсыраган анда Абды. Көрсө, ал ашканада кезекте турганда бир жигит менен чатакташа кетиптир. Ал жигит намыстанып калып, кечинде 3-4 жолдошун ээрчитип келип, Абдыны жатаканадан чакыртып чыгып, сабап жаткан кезде жоодарларга кабылыптыр. Бул үчүн эки дос окуу жайдын жетекчилигинен биринчи ирет катуу эскертүү алышкан. Иманбаев, Жуматаев, биз силерди жакшы окуган студенттер болгон үчүн гана окуудан чыгарып салган жокпуз, деп катуу эскерткен анда кафедра башчысы. Эмдиги ирет мындай тартипти буссаңар, дароо окуудан айдаласыңар. Бирок 3-чү чейректен баштап ошол кошоматка кой союп, дайыма эки досту ээрчип жүргөн Абды өзүнчө эле кербезденип, башка жигиттерге кошулуп, аларга кээде кер сүйлөп калып жүрдү. Жигит ага анчейин деле көңүл бурган жок. Зебонун китепканадагы кебинен кийин байкаса, Абды кызга чыны менен эле көп тийишет экен. Бир жолу окуу жайдан чыгып баратса, ал 2-3 досу менен тамеки чегип туруптур. Абды, Зебонун тынчын ала берсең, сени менен башкача сүйлөшөм, деп эскертти. Эмне, ошол кызды кызганып жатасыңбы? Баса, элдин баары ал кызды колуктуң деп айтып жатышыптыр го, деди Абды тамекисин чычайта кармап, түтүнүн анын бетине атайлап, жай гана үйлөп. ГПУнун жолдомосу менен келсең эле, сенден коркуп калат деп атасыңбы? Деди жүзү кумсарып. Анда мынчалык орой сөз угам деп күткөн эмес эле жоодар. Ушунчалык наадан жигит экенин азыр даана түшүнүп, буга корогон кайран сөз, деп ичинен ойлоп алды да, артына бурулуп басып кетти. Мына, эми 2-курста да Зебенисо экөөнүн мамилеси ага карындаштай, өз ара сый менен уланып жаткан болчу. Ошо маалда дарсканага кирген профессор Латинников көрсөтмө куралдарды көрсөтүү үчүн колдонулган ишке узун таягы менен столун тыкылдатып калды. Ойлору менен алек болгон жигит селт этти. Заматта дарскананын ичи жымжырт боло түштү. Профессордун көптөн күткөн сабагы башталды. Профессор берилүү менен сабак өтүп, чымындын учканы дагы угулуп тургандай эле. Жоодар ушунчалык кунт коюу менен анын сабагын дептерине жазып жаткан. Дал ошол тушта жанында отурган Зебениссонун колундагы калеми түшүп кетип, өзү ичин мыкчып, бетин катуу тырыштырып алып, жигиттин ийине башын жөлөгөн бойдон эсин жоготуп жыгылды. Эмне болуп кеткенин түшүнбөгөн жигит анын башын жөлөй калып, "Зебо, сага эмне болду? Терезени ачкыла, суу бергиле", деп кыйкырды. Дарсканадагылар жымжырттыкта заматта бузулуп, ызы чуу башталды. Профессор Латинников колундагы указкасын таштай салып, көз айнегин оңдоп, алардын жанына жетип келди. Бир нече окутуучулар да, студенттер да тегеректеп калышты. Эмне болду? "Тез, суу бергиле. Терезени кенен ачкыла. Жарданбай нары тургула. Аба жетпей жатат", деди карыя профессордун үнү каргылданып. Кыздын маңдайынан муздак тер куюлуп, эриндери көгөрө баштады. Ал ичин мыкчыган бойдон жоодардын кучагында алсыз кулап жатты. Зебо, көзүңдү аччы". Жоодар шашылып кызды жаш балача колуна таптак көтөрүп алды. "Жол бошоткула", деген жигит аны университеттин санитардык бөлүмүнө карай көтөрүп жөнөдү.
Артынан профессор баштан бир топ киши кошо чыгышты. Ошонун алдында эле коңгуроо кагылган. Дарсканалардан агыла чыккан студенттер кызды кучактап чуркап бараткан жигитке эмне болуп кетти дегенсип таң кала узата карап жатышты. Жодар эч кимди укпай, эч нерсени көрбөй, болгон күчү менен университеттин санитардык бөлүмүн көздөй шашылды. Жаңы күбүлүп жаткан сары жабырактар бутунун алдына тебеленип, кучагындагы кыздын алсыз демин сезип бара жатты. Жанына бир топ жигиттер коштоп жөнөштү. Алардын арасында Абды да бар эле. Жигиттердин бири санитардык бөлүмгө шашыла чуркап барса, эшик бек экен. Ачкыла, ачкыла деп кыйкырып тыкылдатып киришти. Бир топтон кийин гана каалга ачылды. Ичкериге кирип барган Жодар: дарыгер, кайда? Тез келгиле!" деп кыйкырды. Ак халатчан орто жашап калган улук медайым жана жаш дарыгер кыз үрпөй карашты. Алар столдогу кагаздарын жыйыштырып коюп, шашпай чай ичип отурушкан болчу. "Эй жигит, бул жер сага базар беле? Эмне мынча бакырасың?" деди орто жаштагы аял кабагын чытып. "Биз түштөнүп жатабыз. Жаткыр ал дагы кызды тиги кушеткага." "Болгула тез, эмнеге мынча жай баракатсыңар?" деди жигит аларга жылына. Анын бул каарынан уламбы же Зебонун өңүн көрүштүбү, айтар экөө шашылып калышты. "Кана силер жабырабай эшикке чыккыла", деди айыл тегеректеп турган студенттерди кубалап. Селдейип турган Жоодарды жаман көрө карады. "Сен дагы жигит, чыгып тур." Бир аздан кийин аял кабинеттин каалгасын ачты. "Бул биздин иш эмес. Тезирээк борбордук ооруканага алып барыш керек", деди аял кызды карап чыгышкандан кийин шашылып. Жигит Зебону арабага салганы санитардык бөлмөгө кайра киргенде, ал бир саамга көзүн ачып, жеңинен алсыз кармап: "Жодар, мени таштаба", деп шыбырады. Арабага салып алып ооруканага жөнөштү. Жоодардын көз алдына дароо бала чагында Караколдун Баткактуу көчөсү, апасынын сөөгүн алып бара жаткан эски араба жана мылтыктын кундагы менен аны көкүрөккө түрткөн орус сакчы элестеп кетти. Ошондогу алсыздык, ошондогу коркунуч кайрадан жүрөгүнө ээлеп алды. Дагы эле арабабы деген коркунучтуу ой акыл эсин тумандатып калды. "Жок, бул жолу бербейм, өлүмгө бербейм", деп күбүрөдү ал. Ооруканага жеткенде Зебону дароо операциялык бөлмөгө алып кирип кетишти. Отургучта шалдырап олтуруп күтүп калды. Оорукананын дубалдарынын жарымына чейин коюу кочкул көк сыр менен сырдалган, калган жарымы болсо аки таш менен апакай кылып акталган экен. Абада дарынын кескин жыты менен хлордун ачуу иси аралашып таноону жарат. Терезелери бийик болгону менен алардын айнектеринен кирген күздүн бозомок нуру ичкерини жарык кыла албай турат. Буштарда чаң баскан чоң гүл, идиштеринде жалбырактары соолуп бараткан фикустар калдаят. Операциялык бөлмөнүн эшигинин үстүндөгү кичинекей кызыл лампа күйүп, ал жерден маалы менен темир аспаптардын бири-бирине тийген чың-чың эткен добушу чыгып жатты. Жигиттин сааты чык-чык этип, ар бир мүнөттү жылдай санап күттү. Бир топ убакыттан кийин эшик ачылып, ак халаты кан болгон улгайган хирург чарчаңкы чыгып келди. "Сен кимиси болосуң?" деди ал жигиттин жанына басып келип. "Чогуу окуган курсташ болом. Ой", улгайган хирург аны ошол бала кезиндеги доктор абасындай болуп, ийине бекем кармады да: "Кайраткыл жигит", деди үнү каргылданып. "Сокур ичегиси жарылып кетиптир. Ириң бүт жайылып кеткен экен. Биз колубуздан келишинче баарын жасадык. Бирок ал бүгүн түндөн чыкпай калышы мүмкүн. Даяр тур." Бул сөздөрдү укканда жигиттин кулагы чуулап кетти. Муздак коридордогу отургучта бир чекитти тиктеген бойдон жалдырап олтурду. Операция бөлмөсүнөн кызды алып чыгып баратышканын көрдү. Кара көгүмдө Зебо бир аз өзүнө келип Жоодарды сураган экен. Аны палатага киргизишти. Кыздын өңү кубарып, бирок көздөрү мурдагыдай эле мээримдүү карап турду. Ал калтыраган колу менен Жоодардын колун кармап: "Жooдар, менин билегимдеги ит иштеген тырыкты билесиңби? Ошол жерден апам мени жетелеп жүрчү. Эми мени эч ким жетелебейт окшойт", деп шыбырады. "Жок Зебо, мен жетелейм. Сени сүйүктүү Фрунземе алып барам. Мекенибизди көрөсүң. Фрунзе сонун шаар, көрөсүң го?" Жоодар кызды эмне деп жубатууну билбей, үнү титиреп, көзүнө жаш толуп кетти. Бир аздан кийин оорукананын бакчасына чыкты. Караңгы түн ичинде эски теректин түбүндөгү олтургучка барып отуруп, өксүп ыйлап жиберди. Ошол маалда оорукананын алдына Зебонун абалын сураганы зыяш баштаган бир топ кыргыз студенттери келип калышкан эле. Алар Жоодардын мындай алсыз, мынчалык буулугуп ыйлаганын эч качан көрүшкөн эмес.
Бул анын бала кезинен берки биринчи жолу бирөө үчүн төккөн жаш эле. Карасаң, Жоодар ыйлап жатат, деди студенттердин бири шыбырап. Бул жөн эле ыйлап жаткан жок, деди Абды четте тамекисин тутантып жатып жанындагы жигиттерге. Көрдүңөрбү? Кыздын ичи тарсайып турганда эле белгилүү болчу. Бир нерсеси бар үчүн Жоодар минтип өзүн жоготуп жатат. Байкуш кыздын убалына калган окшойт. Зияш бул заар сөздү кулагы чалып калды. Эмне деп жатасың, акмак? Деген Зияш Абдыны жакадан алып, анан тарс эттире аны чекеге сүзүп жиберди. Эй, койгула жигиттер, эмне болуп атасыңар? Ошол жерде тургандар арачага түшүп, анан бас болушту. Жоодар, сен барып уктап сал. Зебонун жанында мен болуп турам, деди Зияш анан жигиттин жанына басып келип. Таңга жетпей кыз көз жумду. Жоодарга андан кийинки окуялар өңү менен түшүн ажырата албаган абалда уланды. Моргтон кыздын сөөгүн алып чыгып жатышканда кара нанга варенье сүртүп жеп сөөгтөрүнүн жанында жайбаракат чай ичип олтурган аял да, кайгырып ыйлап келген Зибонун таэжеси жана алыс туугандары да, хирургдун туугандары албай кетишти деп кыздын өлгөндүгү тууралуу берген справкасы да, окуу жайдын окутуучулары баштаган кыз менен коштошуу зыйнаты да кайсы бир ак кара түстүү кинодон көргөн эле элестей болуп өтүп кетти. Зибонун өлүмү үчүн өзүн күнөөлөп жатты. Эгер мен ошол күнү профессордун лекциясына сөзсүз кел деп кайра чакырбаганда, ал балким ооруп ооруканага барып аман калмак, соокур ичегиси жарылып кетмек эмес, деп өзүн өзү жек көрдү. Кыз каза болгондон кийин 2 апта өтпөй жатакананын кийим үктүктөөчү бөлмөсүнө эски түк менен көйнөгүн жеңин басып жаткан. Ошо маалда каалга карс ачылып, Зияш демигип кирип келди. Анын өңү кумсарып, көздөрү чекчейип, ачууланып алыптыр. Жоодар, жаман кеп уктум. Сагудагылар, кыздар балдар бүт эле Жоодар Зибону кош бойлуу кылып таштаптыр. Байкуш кыз ошол уятты жашырам деп өлүптүр деп кеп кылып жатышат. Жоодар каккан казыктай селейди. Ал башын көтөрүп досун бир саамга ишенбей карап турду. Койчай, деди ал акырын гана. Кайдагыны айтпачы. Чын эле Жоодар, мага кыздар өздөрү айтты. Зияш күйүгүп бөлмөнүн ичине ары бери басты. Кыздар сүйлөй берет да. Мен бул ыплас сөздү ким чыгарып жатканын билем. Бул Абды, деди досу күйүп. Досум, мен акмынбы? Ар бир кыймылыма өзүң күбөсүң го. Ооба. Зебонун перитониттен өлгөнү чынбы? Ооба. Анан эмнеге күйүп жатасың? Деди жигит жай гана. Эртеси күнү ашканада кыргыз студенттеринин бир тобу чогуу тамактанып жатышты. Башкы үстөлдөгү студенттер Жоодарды карап, бири-бирине шыбырап, анан аста мулуңдап күлүп калышат. Коңшу столдо Абды 2-3 бала менен тамактанып отурган эле. Ошо маалда Галия баштаган бир топ кыз ашканага кирип келишти. Абды аларды көрө сала тамагын жасалмак ырынып, үнүн бийик чыгара сөз баштады. Биздин биринчи студент, профессорлордун сүймөнчүгү Жоодардын баатырлыгын карасаң, Зебону уят кылып таштап кетиптир. Кыз байкуш ошол уятты жашырам деп жатып, операция столунда жан бериптир деп жатышат го. Жоодардын каны заматта башына тээп чыкты. Ал ордунан кандай атып турганын билбей калды. Бир заматта Абдынын жанына барып, аны жакадан бурай кармады. Кантип ошентип айтып жатасың? Эркек болсоң чык эшикке. Койгула, деди ошол жердеги кыргыз студенттердин эң улуусу Мамбетимин ортого түшүп. Азганактай эле кыргызбыз, минтип урушпайлы жигиттер. Жүрү чык. Абдыны да каны кызыгып, көздөрү чакчайды. Иманбаев эмес, Кудайдын баласы болсоң да сени менен сүйлөшөйүн. Бир топ студенттер чогуу сыртка чыгышты. Ашкананын алдындагы чоң теректин жанына барганда Жоодар күтүп тургула, деди да өзү жатакананы көздөй басты. Анын оюнда справканы көрсөтүп, бул ыплас ушакты биротоло токтотуп эле. Катындай болуп кайда качып баратасың? Абды анын артынан заардуу кыйкырып калды. Бир аздан кийин Жоодар колуна конвертти бекем кармап кайтып келди. Ачуусунан деми кыстыгып, Абдынын бетине кагазды такады. Мына, оку. Мунуңду окубайм. Абды колун шилтеп койду. Мүмкүн муну дарыгерлер менен сүйлөшүп, жасалма жасатып алгансың. Ким кепилдик берет? Ошол жерде турган медициналык факультетте окуган Азим Анаркулов ортого түштү. Зөбө жаткан ооруканага ал практикага көп барчу. Жетишет Абды, деди Азим токтоо. Мындай документти жасалма жасоого мүмкүн эмес. Ал үчүн дароо соттолуп кетет киши. Берчи мага.
Ошол тушта Галия баштаган топ кыздар да ашканадан чыгып, алардын жанына келишти. Абды бүткүл университетке тараткан айын кептен кийин кыздарга да чындыкты билүү кызык болуп жаткан. Азим справканы колуна алып, чогулган студенттерге угуза окуй баштады. Выписка из книги регистрации смертей. Учреждение. Народный комиссариат здравоохранения УЗ СССР. Городская центральная больница города Ташкент. Дата 12 октября 1928 года. ФИО. Саидова Зебенисо, 1909 года рождения. Статус. Студентка второго курса социоэкономического факультета САГУ. Анамнез. Поступила 10 октября 1928 года с жалобой на резкие боли подвздошной области. Состояние при поступлении тяжелое. Диагноз. Гангренозный аппендицит. Осложнение. Хронический инкапсулированный перитонит. Причина смерти. Септический шок, вызванный разрывом отростка и обширным перитонитом. Заключение. Смерть наступила вследствие общего заражения крови, сепсиса, вызванного острым гнойным перитонитом на почве перфорации аппендицита. Острый аппендицит, перитонит. Кандагы улануудан улам жүрөгү токтогон. Азим кагазды ылдый түшүрүп Абдыны тике карады. Абды, сен киши эмес экенсиң. Кантип уялбай ушинтип жатасың? Экинчи биздин балдарга кошулбай алыс бол. Абдыны кыздар өзгөчө жек көрө тиктешти. Ал мурдунан бирдемкелерди күңкүлдөмүш болуп, колун шилтеп басып кетти. Зияш жоодардын жанына келип, далысын таптады. Баары жакшы болот, досум. Зебонун арбагына тийишпегиле, деди жоодар тургандарга. Дагы бир жолу ушул кепти уксам, кимиңерди болбосун өлтүрүп салгандан кайра тартпайм. Бул менин эркектик сөзүм. Жигит артына бурулуп басып кетти. Анын жүрөгүндө азыр жеңиш эмес, Зебонун арулугун ушундай жол менен коргоого аргасы болгонуна карата ачуу ыза бар эле. Азыр 2 жылдан кийин өзүнүн кызматтык батиринде ошол ооруканадан алган саргыч справканы колуна кармап туруп, жоодар ошол кыздын каза болоорун уккан күндөгүдөй өксүп ыйлап жатты. Бул ый анын бир ооз сөзүн угуп койбой, айын кепке ишенип таштап кеткен Жайнагүл үчүн, эски жараны козгоп Галия менен бул тууралуу кеп кылган эң жакын досу Зияш үчүн жана анын армандуу балалыгынан бери коштоп келе жаткан жалгыздыгынын ый эле. Жигит справканы кайрадан чемодандын түбүнө, эң коопсуз жерге катты. Эми ал Жайнагүлдүн артынан чуркабайт. Бул ушактарды Жайнагүлгө бурмалап жеткирген Галия экенине көз жетип эле турду. Кызга канчалык ачууланайын десе да, Жайнагүлгө андан 2 эсе ачууланды. Кадимки жаш баладай таарынды. Эгер ал жоодардын көзүндөгү сүйүүнү көрө албаса, анын сүйүүсү ушактан өйдө чыга албаган сүйүү экен да демек. Жоодардын жүрөгү таштай катып, батиринде көпкө отурду. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынын Саргыч кагаздагы жазуулар деген 38 бөлүмү менен тааныштыңыз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Чыгарманын Закым коштогон күндөр деп аталган 1 бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.